Ошо жанагы бир нерсени баштайлы депчи. Мына уреки биздин эле кадимки эле ушул ыймандуулукка, ушундай жакшынакай нерселерге тарбиялоого сценарий жазсаңыздар болот. Себебичи ушунча отурганыңардын башында жок дегенде сценарийдин бир үзүмү бар. Себеби ал сценарий кайдан алынат? Биздин эле жашообуздагы эле мисалдардан алынат. Ошол мисалдардын баарын ар бириңердин башыңардагыны чогултсак, бир эң эле бир кыска бир 15 мүнөттүк, 20 мүнөттүк, 30 мүнөттүк эле бир фильм жазсак, момундай болот. Аны бышырып, кысып туруп. Анан анысы кандай? Сиздер ошо бир эме кылып көрсөңүздөр, аракет кылып көрсөңүздөр, фильм оңой жасалат. Себеби аны өзүбүз алып карабыз, кайра келип, эби келип, бышкандай анан тартабыз дагы. Анан ошону кайра монтаждайбыз, музыкасын коебуз, жакшынакай озвучка жасайбыз, ошону эле оңой да. Анан ушуну аракет кылып көргүлөчү. Себеби сиздердин, мен түшүнүп турам, жашооңуздарда, күнүмдүк жашооңуздарда кыйчалыш маселелери аябай көп. Силерге бут тозгондор аябай көп. Силерди көрө албагандар аябагандай көп. Мына ошолорго биз билгизбей, аябай мындай көп маселе кылбай, акырын бир нерсени жасай берели. Бул телевидениеден, ушул эмелерден кетип аткан нерселер